Мен ушул Москвадагы өкүлчүлүк боюнча дагы сөз кылгым келет да. Мисалы үчүн, эгерде паспорттун срогу өтүп кеткен болсо, Кошуп берди Рада Мураталыевнага. паспорттун срогу өтүп кеткен болсо, паспортка 4000 сом, справкага 250 000 сомдон алынат экен. Бул туурабы? Ким жооп берет? Биздин элчиликте консулдук сборлорубуз мамлекеттин токтому менен бекитилген паспорт алмаштыруу процедурасына $50 доллар менен установленный токтомдо консульский сбор. Бул азыркы курсту билбейт экен, 3000 рубльден тегереги болот да. Анан справка 250 000 сом деген андай 250 сом деген справка негизи эле бекер берилет. Эмнеге дегенде как раз ошо Москва, Россиядагы биздин жарандарыбызга жеңилдик болсун деп 2012 жылы өкмөт 30 консулдук государственный услугаларды бекер кылып берген эле да. Оюн бүтүрүп алсын, Рада Мураталыевна, микрофон берип коелу. Рахмет, Асель Союзбек. Бирок мынакей 4000 паспорт калышат экен, 250 рубльды деген справка калышат экен. Бул факт. Кааласаңыз мен ошону сизге доказать этип берем. Андан кийин бул жерде өздөрү да кире албайт экен. Ошол эшиктин астында посредниктер турат экен. Посредниктерди гана ошол охранниктер киргизет экен, калгандары кирбейт экен. Кийинки дагы бир эгер обед учуру болуп калса, зал ожидания бар. Ошол жерде отургузбастан эшикте жамгырбы, карбы, суукпу эшикке кууп чыгат экен. Эч кандай этика, эч кандай сыйлоо деген жок дешип атат. Мына азыр мен сизге келсеңиз, мен сизге да уктуруп берем. Ошондой эле утеря паспортага 1500 рубль алат деп атат справка үчүн. А эгерде рейд болуп калса, рейд болуп, эгер биздин граждандар деген бир жерге барып чогулуп рейдте деген пока текшергенче чалсаң акча сурайт дейт. Башка тиги Тажикстандын, Өзбекстандын карасаң дейт, барып закондошуп ошолорду чыгарып кетет. А биздикилер келип да койбойт дейт. А эгерде ошондой жумуштарды болбой аткан болсо, келгиле, текшергиле, соответствие кылгыла. Бир жол мына эч нерсе көтөрүшпөйт дейт. Жөн эле отурушат, акча сурап, посредниктерсиз иштебейт деп атат. Посредниктерди жок кылыңыздар. Ошол жерде турган охранниктердин дагы этикасын караңыздар. Апасындай болгон эжелерди деген түртүп чыгарып берет деп атат. Рахмат. Рахмат. Рахмат, Рада Мураталыевна.